Биздин кесиптештерибиз ошол өнүбөсүнө Ополтоодой кызмат кылган айымдар мырзалар келип жакшы маек куруп атат. Алардын да бир экини келген конокторубузду тааныштырып маек баштайлы. Маалымат студиясынын продюсери Суита Соорбаева, Ала Тоо 24 каналынын баяндамачысы Айжан Номолдошова. Куттуктааңыздар менен, кош келиңиздер кесиптештер. Майрамыңыздар менен. Мына бүгүн биз жакшы жактарын айтып, өнүбөсүнүн жаңылануунун үстүндө бараткандыгыбызды, багытыбыздын түзүп баратканына элдин салымы да көп экендигин жалпы журтка айтканга аракет кылып атабыз. Сөз баштан болсун. Бул майрам өзүнөн келип калган жок. 65 жыл деген айткан оңой болгон менен артында төмөн тийишип эмгек жатат. Сөз сизге баштап бересизби? Чоң рахмат. Биринчиден жалпы ошол кесиптештерди бүгүнкү майрамын куттуктагым келет. Чын-чынына келгенде бул 65 жыл деген айткан менен оңой болгон менен бул узун тарых, узун жол дегендей. Ошол биздин ардагерлер мына ушул кыргыз тили көрсөтүүсүн түптөп бизге мурас кылып калтырган нерсени биз дагы заманга ылайыктап ошол нерсени өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Эми буюрса албетте кыргыз тили көрсөтүүсү ар жыл сайын, ар бир муун алмашкан сайын жаңы нерселерди алып чыкканга аракет кылып атат. Анан өлкөнүн ушу идеологиясынын башатында туруп, жалпы коомдук саясий абалды мындай бир жөнгө салууда ошол саясат маалымат айдыңында өзүнүн ордун чоң бир Кыргызстандагы телевидениялардын флагманы деп айткым келет. Биздин теле көрсөтүүсүн бизге тең балким бир учурларда болгондур. Баягы телевидениялар көбөргөн учурда. Азыркы күндө рыноктун шартында ушундай бир алдыга умтулуп, ушул гана туруктуу канал экендигин биз далилдадык деп ойлойм. Болсун. ОТРКнын эмгек жамааты оперативдүү кызмат кылып ар кандай жаңылыктарды эң алгачкылардан болуп элге жеткиргенге аракет кылып, алардын катарында Ала Тоо 24 жамааты бар. Кесиптештерибиз менен сыймыктанабыз. Азыр өзүңүз айткандай саясат болобу, маданият болобу, спорт болобу, балдарды тарбиялоо болобу, айтор кайсыл багытты алба, ОТРКнын ичинде камтылган экен да. Сиздердин багыт өнүбөсүү, өзгөрүү, жаңылануу тууралуу. Албетте эми заман өнүккөн сайын, коом өнүккөн сайын баягы көгүлтүр экранга бир аз мурдакыдай мамиле болбой, көпчүлүгү социалдык тармактарга ыктап калышты. Биз ошондо бир көрүүчүлөрдүн табитине жараша алардын ошо маалыматка суусап турганын көрүп туруп, ушу мурдакыдай баягы экранга эле такала бербей, ушу социалдык тармактарга дагы ар кандай кепшн ролик деп коет ба, биз менен тил менен айтканда видео роликтердин баардыгын репортаж менен эле чектелип калбай, мисалы бир эле маалыматты биз 3-4 багытта жеткирип атабыз да. Анткени азыр көбүнчө багы 24 саат бою биздин Ала Тоо 24 экрандан көрүнгөнү менен көпчүлүгүнүн убактысы боло бербейт, же болбосо көгүлтүр экранды эч ким деле көрбөй калды, баардык планшеттен, телефондон эле көрүп калбадыбы. Ошон үчүн ар тараптуу ошол бир чагылдырганды репортаж кылып чагылдырсак, экинчи жагынан ушу кепшн ролик деп графикалар менен, цифралар менен чыгарып, музыкалаштырып дегендей ушу замандын талабына ылайык мындай ар тараптуу көп тарапты камтыган ушундай бир маалыматтарды чыгып жаңыланып баштады да. Ошол эле учурда көптөгөн программалар чыгып баштады, баягы көрсөтүүлөрдү алып барып башташты. Мындай алып баруучулук мурда журналист болуп, алып баруучу эле болуп калбай, мындай алып баруучу бир эле учурда прямой эфирлерди, түз эфирлерди чагылдырганга жана маанилүү мамлекеттик иш-чараларда, анан кийин көрсөтүүлөрдү даярдаганга дагы ушундай жетишкендиктер көп. Айта берсе, мактана тургандай эле иш жүрүп атат да. Эми бул деген кубанычтуу нерсе. Мына маалымат студиясын айта турган болсок, баягы программаларды элге жакын, элдин көйгөйүн көтөргөн программалар жаңыланып, команда жаңыланып, эфирде көрүп коюу оңой, бирок артында жоон топ команда тургандыгын да баса белгилеш керек. Техникалык жетишкендиктер тууралуу токтоп кетсек болот. Эми сиздер жакшы билесиздер, биздин март айынан бери ушул ОТРКда жаңылануу багыты башталган болчу. Ошол биздин март айынан бери Болот Кочкош ушул башкы директорлук кызматка келгенден бери ушул ички техникалык модернизациялоо иштери, көрсөтүүлөрдү иретке келтирүү багыты, ушул биздин жанагы SD форматтан HD форматка өткөрүү багытында, кызматкерлердин тажрыйбасын арттыруу багытында, улуттук каналдын эл аралык байланыштарын чыңдоо багытында бир топ иштер жасалып атпайбы? Ошонун алкагында ушул биздин маалымат студиясынын 6-чы студияны толугу менен жаңы багытта жасоо тапшырмасы коюлган. Мына ошол жетекчиликтин колдоосу менен биз мына Ойордо деген программаны, чоң форматтагы программаны
толугу менен жаңы технология менен LED экрандарын жасап чыктык. Андан сырткары негизден деген программабыз бар. Бул азыркы күндө ушул коомчулукта телекөрүүчүлөр жылуу кабыл алуу болуп атат. Анткени бул мындай коом саясатташып кетпедиби? Ошол саясаттан сырткары да биздин социалдык жашоолорубуз, социалдык абалыбыз жөнүндө көбүрөөк айтсак деген маселе болду. Ошондуктан ушул программага биз азыркы күндө бизге көп келген программалар ичинде ошого келген каттарыбыз абдан көп болуп атат. Анткени мурда адамдар ачык айта алчу эмес да көп нерсеничи. Азыр болсо ошол өзүнүн проблемасын, өзүнүн жүрөгүндө болгон нерсени ушул элге айтсам жеңилдейинби, же маселем чечилеби, ушуну айтайынчы деген адамдар көбөйүп кетти. Ошондуктан биз ошол программаны ошого ыктап ачтык деп айта алам да. Ондон ашык мына республикалык аймактык телеканалдын башын бириктирип мындай кызматташуу да жакшыргандыгы байкалып атат да. Маалымат топтоо да жеңилдик болуп атса керек бул тарапта. Эми маалымат бир орунда туруп токтоп калбайт да. Албетте мурдакыга караганда, мисалы башка региондордо, аймактарда иш чара боло турган болсо, мурда борбордон барып чагылдырып келе турган болсок, азыр болсо бизге ошо аймактардагы облустук телекомпаниялар УТРКнын карамагына өткөндөн бери албетте бутубуз узарып, баягы үйдө жаңы келин келгенде канененин буту узарып калат го, колу узарып калат го, ошондой сыяктуу эле бизге да жеңилдиктер албетте пайда болду. Анын үстүнө экинчи жагынан бул ошол болуп жаткан жеринде болуп жаткан иш чараларды биз оперативдүү түрдө ал жактан алып бергенге да мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Албетте сиз айткандай ошо биздин ар бир эмгектин аркасында жоон топ биздин жамааттын эмгеги турат. Айдоочудан баштап ушу экранга чыгып калган журналисттер, анан ведущийлер эле эмес, алып баруучулар эле эмес, ошо анын аркасында көптөгөн техникалык топтор бар, выпускающийлер, эфирге чыгаруучулар, режиссерлор бар, айдоочулардан баштап бүт ушул Ала Тоо 24-түн борбордук каналында эле бир 100гө чукул эмгек жамааты эмгектенет, техниктерди кошкондо. Андан сырткары азыр ушул колу бутубуз узарып, баардык аймактардагы биздин кесиптештерибизди да өзүбүздүн катарыбызга кошо алдык. Жакшы. Сиздердин өзүңүздөрдүн теле жаатында ордуңуздар бар. Бүгүн майрам. Жакшы жактарды айтуу менен бирге өзүбүздүн алгач мындай теледе чыккан күнүбүздү да эстеп койсок качкычы болбойт болсо керек. Сөйтөйм, эстейсизби? Мен азыр эле өзү эле балам, мен 20 жашымда келген экем. 20 жыл ушул жерде Куттуу студияда улуу дөшалар жүргөн жерде жүрүү биз үчүн да сыймык, толкундануу дегендей. Телеге алгач таштаган күнүңүздү бир эстеп бериңизчи. Ал күндөрдү эстесем абдан күлкүм келет, бир чети ыйлагым келет. Анткени жанагы студент кезде келдик да биз, мен биринчи курстан баштап эле ушул 99-жылдан бери ушул телевидениянын ушул жерде эле мындай күн өткөрдүк да, чын-чынына келгендечи. Ортодо албетте башка каналдарды иштеген, анан башка тармакта иштеген учурлар болду. Бирок биздин баары бир баягы биринчи аттаган мекемең, биринчи кадам таштаган жериң ушунчалык өзүңө мындай жакын сезилип калат да. Мен КТРди мисалы үчүн өзүмдүн экинчи үйүмдөй эле билем да. Анткени үйгө түнөгөндө баратпайбызбы? Анан бул жака өмүрүбүздүн ушу күнүбүздүн баары ушул жерде өтөт. Эми биринчи келген күндө албетте улуу агайлардын артынан ээрчип эле, ошолор текст берип койсо сүйүнүп эле, анан ушул текстти эфирге окуп койчу десе, аны сүйүнүп эле. Анан мен бир күндөр эсимде бар. Эртең менен планировкага келгенде бизге съемка жетпей калчу да. Анан бир жөнөкөй эле бир көргөзмөгө барып кел деп съемка берип койсочу, эми эле кудуңдап сүйүнүп, ошол саат бир 12-де отурган болсо, саат 8-де планировка болот, тапшырманы алып 12-ге чейин эле күн өтпөй саатты карап, даярданып, эми бир көргөзмө ал жөн эле болсочу. Ошондой эми жоопкерчилик болот экен да албетте. Анан албетте башка каналдарда иштегенде көп кызыктар көп болду. Эфирдин учурунда эфирге конок келбей калганы, кечигип калганы, анан келатам такыр келбей койгон учурлары. Эми алар өзүнчө эле бир экшен жашоо болуп калат да. Ошон үчүн телевидениени мен ойлойм мындай жөнөкөй бул жердеги биздин баягы тазалык иштерине жооп берген адамдарды деле телевидениеде кызыктуу күндөр көп болсо керек. Мен бир эле нерсени айткым келет. Бактыбек Мамытов жөнүндө бир программа жасап атып, анан агайды айтып атабыз. Агай, сиз ушундай дайым өзүңүздү жакшы карайсыз десем, ошондо айтты эле да. Мен эми байкайсыңбы, өтүп барат деле көзгүнү көрүп деле өзүм карап мынтип түздөнө берем депчи. Анткени телегөрүүчү сулуулукту жакшы көрөт, өзүн мындай сыйлаган адамдарды жакшы көрөт. Телевидение деген бул өзүнчө бир мындай рентген да. Адамдын билими, аң сезими, жүрөгүндө кандай экендигин мындай деңгээлин көрсөтүп коет да. Ошон үчүн мен телевиденияга келген сайын дайыма ошо билимдүү адамдар телевидениеде иштесе деп
тилек кылам. Устатым Азбактыбек айда айтып атасыз, мен да куту ушул жерде апрель айында 20 жыл мурун келип анан окучу деп гезит берди, жаңы келген балам, анан тамтаңда окуй албайсың, ай мектепте жакшы деле окуган бала окшойсуң деп күлдү эле да. Мына андан бери 20 жыл убакыт өтүп кетти. Ага өзү аябай билимдүү болчу да. Ошондой бир мыкты мырза болчу. Эми Ала Тоо маалымат 24 эми бул жерде деген жоопкерчилик эки эсе күч да. Себеби биздики маалымат көңүл ачуучу болсо, сиздердики маалыматтык жоопкерчилик күч. Анан эфирге чыккан алгачкы күнүңүздү эстеңиз, бизде 2 мүнөт убакыт калган экен. Эфирге чыккан алгачкы күндө биз өзүбүз көрүнбөсөк дагы ушу Сүйүт айткандай үнүбүз ушу эфирден эми кийлейген мамлекеттин ушу саясатын чагылдырып аткан КТРКдан ал кезде бул жакта болчубуз КТРК эмес беле, анан кийин Ала Тоо маалымат программасынан менин үнүм чыкканда аябай толкунданып тим эле ой мен ушул самап келген нерсеме жеттим, бала чактагы тилеген кыялыма жеттим деген аябай чоң толкундоолор болгон. Андан бери баягы журналистика деп айдыңда деп мындай жалпы жонунан айтылганы менен Сүйүт айткандай алгачкы баягы сюжеттериң, репортаждарың ошол көргөзмөдөн спорт, маданият, анан кийин социалдык көйгөйлөрдү чагылдыруу деген сыяктуу тепкичтерди басып өтүп ушу азыр саясий экономикалык баскычтагы репортаждарды жасаган тепкичке жетип калдык. Андан кийин албетте күлкүлүү күндөр, мындай унутулгус күндөр көп эле болот. Жакында эле бир окуя болуп өттү. ТЭЦке барып, бишке жылуулук борборуна барып, ушу бишке жылуулук кышыга даярдык кандай экен деп чагылдыралы десек эле жанында арбасам, бербасам бир бала эле жүрөт. Анан ай сиздер кете бериңиздер, биз бул жактан өзүнүн репортаж тастып бүткөнчө биз сүрөт эле тартып кетип калбайбыз. Видео деген бул көп мындай процесс болот. Биз өзүбүз тартып алып анан кете беребиз десем, жок, сизде болсо мен жетекчим айтты дейт. Бул кыз баягы бир ыш маселеси деп маселе көтөрүлбөдү беле баягы. Ошол кезде дейт, чыпканы көрүш үчүн мен бир болжол менен 30 метр бийиктиктеги жанагы имарат бар эмеспи, ошол жерден чыпканы көрүшүм керек деп такалуу аябай өтүк кийип алып ошонун башына чыгып кетиптирмин да. Ал менен күнүгө мындай убактар көп эле болот, бирок да ошол кезде баягы кур чеме менен ошону мен чагылдырышым керек деп коопсуздукту унутуп коюп жумушумду биринчи орунга коюп ошол жака чыгып кеткен экенмин да. Анан ошол жанымдагы бала айткандан кийин анан эстедим да, анан бул кызды карап койбосоң өтө кооптуу жерлерге кирип кетет, жанынан кеткенчекти туруп тур деп мага жетекчилигим айтты дейт да. Анан мындай кесипке болгон сүйүү. Бул кесипке болгон сүйүү, ошого берилүү кандай болгондо ушу өзгөчө башкача кылып чагылдырсам канткенди элге жеткиликтүү болсо деп аябай аракет кылат экенбиз да, көрсө ар бир репортажыбыздачы. Эки ооздон бүгүнкү кесиптештерибизди куттуктайлы, анан сиздерге уруксат берели. Чоң рахмат. Жалпы кесиптештерди бүгүнкү майрамын куттуктайбыз. Бул майрам өзгөчө майрам. Анткени биздин өзүбүздү кесипти сүйгөн адамдардын майрамы. КТР дагы көп жылдар жашасын дегим келет. Анткени бизден кийинки муундар да ушул бизди эскерсин, биз агайларды эскергендей. Жалпыңыздар майрамыңыздар менен сиздердин заманадагы таңкы маанай да элдин баарын ойготот дегендей сиздердин ишиңизге тийгилик болсун. Рахмат. Куттуу ТРК каналыбыз, анын ичинде камтыган баардык каналдардын баардыгы өнүгө берсин, өсө берсин, жаңылана берели, заман өзгөргөн сайын биз дагы өзгөрө берели, жогорулай берели. Баардык жалпы кесиптештеримди майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ыраазычылык билдиребиз, сиздерге куттуу болсун. Ошту ынтымак каналынан ОТРКга кошулгандан кийинки аракеттер, өзгөрүүлөр тууралуу алдыда аймактык кесиптешибиз материалын көрсөтсүн.